Bismillahirrahmanirrahim. Bizde bir mıktı söz var da, balаңның tili çıksa şirin gelet. Al эми аялың tili çıksa жинин келет. Бала деген кандай ширин. Жумуштан чарчап келгенде балаңның тилин шириндиги, анын кылык жороктары сен чарчаганды кетирип коет да. Мына ушул балаңның тили çıksa şirin келет деген экен да. Ал эми аялың тили çıksa жинин келет демекчи, жумуштан чарчап келгенде үйдө жок нерселерди аялың бул жок, тигил жок деп, анда ушинтип сага бир ыңгайсыз, бир сага жакпаган сөздөрдү айтса, сен ал учурда ачууң келип жаман жооп бересиңби, же айкөлдүк менен эң сонун сөздөр менен жооп бересиңби? Эгерде эң жакшы сөздөр менен, мыкты сөздөр менен жооп берсең, анда өз жубайыңа болгон сүйүүң аруу, таза, чыныгы сүйүү экендигин далилдеп бердиң. Себеби чыныгы сүйүү бир кыйынчылык келген учурда болот экен да. Мисалы үйдө бардыгы болуп турса, жакшы мамиле, жылуу сөз, мунун бардыгы сүйүү эмес экен да. Мунун бардыгы сый-урмат эле экен да. Бул сөз бир гана эркектерге тиешелүү эмес, албетте аял заты дагы. Эгерде үйдүн турмуш кандай кыйын, балага тамак жасаш керек, кир жууш керек, ушундай бир чарчап турган учурда күйөөсү бир кандайдыр бир буйрук берсе, аялы каш кабагын бүркөбөй бир жакшы сөздөр менен жооп берсе, албетте сүйүүнүн чыныгы мына ошол жерде чыныгы сүйүү бар экендигин далили да. Ал эми каш кабагын бүркөп жаман сөздөр менен жооп берсе, сүйүүнүн деңгээли билини деген сөз эмеспи? Аллах Таала Кур'анда айтат: "Маваддада ва рахма." Силер бири-бириңерге рахма, ырайымдуулук менен, мээримдүүлүк менен, адилеттүүлүк менен мамиле жасагыла. Себеби жашоону улап кете турган нерсе бул жылуу сөз, ырайымдуулук, мээримдүүлүк, эң бир жакшы сөздөрдү айтуу, бул ошол жашоону улап кетет экен да. Ошондуктан пайгамбарыбыз айткан: "Фалякул хайран ау лиясмут." Сүйлөсөңөр эң жакшы сөз сүйлөгүлө. Эгер жакшы сөз сүйлөй албасаң, демек үн чыкпаган дейт да. Себеби пайдалуу жашашыбыз керек да. Пайдаң тийсин. Эгерде пайдаң тийбесе, демек зыяның тийбесин. Мейли орто жаш болсун, жаңы турмуш кургандар болсун, Аллахтан сурайбыз. Аллахым чыныгы сүйүү берсин. Себеби бул дүйнөнүн эң бир рахаты бул сый-урмат менен, адилеттүүлүк менен, сүйүү менен жашаган бул дүйнөнүн бир бейиши экен да. Ошондуктан Аллахым ар бир үй бүлөгө чыныгы сүйүү, мээримдүүлүк, адилеттүү жашоо берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.